Кааласаң суу, кааласаң токой, кааласаң тоо, кааласаң мөңгү, кааласаң көл, кааласаң жер жемиштин түрү. Эмне гана жок бизде. Кааласаң кийик, жан жаныбарлардын түрлөрү бар. Элде жок барстан баштап баары бар бизде. Ушундай жерде анан мекендеп мамлекет кылып, куруп, бүгүнкү чейин жеткен кыргыз бул ошол өлбөстүк касиети бар деген сөз. Бирок бүгүнкү кыргыз биз кыргыз эмеспиз. Эмне үчүн? Өлүп атабыз. Эми кечирип койгула, мен мындай мааниде айтып атам да, биз ошол кыргыздын башаттан бери келе аткан ошол нарктуулугубузду, касиетибизди, ошол манасыбызда баш болгон улуттук баалуулуктарыбызды бүгүнкү күндө ордуна келтирсек, анда кыргыз болобуз. Азыр келтирүүнүн амалындабыз. Башатында эмес, ошол ишти кайра жандандырып атабыз деп коелучу. Толук кандуу жете элекпиз. Качан жетсек, ошондо биз толук кандуу кыргыз болобуз. Менин баамда мен мынтип жүргөндө биз кыргыз деген 10 жылдан кийин сиз ушул нерсеге эгерде саясат туура жүрсө, 10 жылда жетсе болот. 10 жылга жетпей жетсе болот. Эгер баардыгы ордунда туура кетсе. Бирок буга саясат дегеним кандай? Бир гана бийликтин күчү талап эмес. Бул жерде жалпы элдин түшүнүгү, аң сезими керек. Элдин ынтымак биримдиги керек. Элдин дүйнө таанымынын кайра калыбына келиши керек. Эс тутумдун кайра келиши керек. Айтматовдун жолономандары көп да бүгүн. Жоломандары. Дөнөнбайды тааныбай калган. Толтурады. Ал маңкуртчулук десе бүгүн сөзсүз түрдө мындай дөдөй болуп эчтеке тааныбай калган эмес. Бүгүн заманбап маңкурттун түрлөрү чыкты. Билимдүү маңкурттар көп. Кандай десем, ички дүйнөсү бай маңкурттар көп. Руханий маңкурттар да көп. Эмне үчүн? Себеби байкасаңар, бүгүн кыргыз эмне деген билимге жетип алган, дүйнөлүк философияны, психологияны баарын окуп мыкты, сонун башка техникалык кесиптин ээси бар да, бирок кыргыз экенин билбейт, иши да жок. Бирок билимдүү. Мүмкүн космополит, мүмкүн дагы ким болбосун, бирок билимдүү, бирок маңкурт. Экинчилери бар, жан дүйнөсү бай, Кудайды тааныйт, тим эле баарын жасайт, диндин бир нечесинен башынан арлап өткөн, бирөөнү карманбай билем, жөнөкөлөтүп айтып атам. Укмуш, дүйнөсү бай, жан дүйнөсү. Бирок кыргыз менен иши жок. Бул эле маңкурт да. Эс тутум. Кимсиң, кайдан келдиң, кандай болуп келдиң? Кандай элең, бүгүн кимде болдуң? А эртең кандай болосуң деген суроого түшөрүш керек да. Мына ушуга келгенде кыргыз деген ошондой болуш керек. Башатын унутпаган, өзүнүн оңгу жолун улаган. Мына оңгу жол доктринасы мына ушуга негизделген. Ошол өзүбүздүн улуттук иденттүүлүгүбүздөн баштап, ошол кыргыз атыбызга затыбыз келишкен эл бололук. Жөн эле эл эмес, ынтымактуу, биримдиктүү эл бололук, бирдиктүү эл бололук. Анан күчтүү, кубаттуу мамлекет куруп жашайлы.